Сен качан сездиң сен AI'ды үйрөнгүң келет экенчи? Кандай эмне сени түрткү кылды биздин курска кошулганы? Сиздин сабагыңыздан кийин да бул нерселерчи бүт баарын ага чейин билчү эмес да ал нерсеничи. Абдынайым, саламатчылык. Кандайсың? Жакшы, рахмат агай. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Аябай кубанычтамын сени менен жакыныраак таанышканы. Кыскача өзүң жөнүндө айтып берчи. Мен билем сен Баткенденсиң, 30 жаштасың. Эмне жөнүндө айтып бере аласың өзүң жөнүндө? Баткенден болом өзүм. 34 жаштамын агай. Көп жылдар бою ошо Москвада иштеп, азыр бир 1,5–2 жылдан бери Кыргызстандабыз. А, Катуу тармагында иштегенбиз Москвада. Сен азыр Баткен шаарындасыңбы же бир айылдасыңбы? Баткендин Разаков деген шаардабыз. А, Разаковдон болом. Ал Баткен шаарынын жанында, Ал Баткен Баткен область, Лейлек району, Разаков шаары. Түшүнүктүү. Эмне иш кыласың азыр? Азыр ошол эле мурда компанияда, бирок онлайн иштейм да. Онлайн иштейсиң? Эмне иш кыласың онлайн? Ооба. Онлайн мен көбүнчө өзү биздин компаниянын фабрикасы Өзбекстанда жайгашкан. Ошо Өзбекстанга көп заказдарды берип, товарлардын чыгышы, кетиши ошону көзөмөлдөп турам да. А Сенин должносттун атын кантип атасак болот? Жумушта атымды эле айтып кайрылат. Кызыктуу экен, кызыктуу экен. Аябай сонун экен да, сен удаленкасың, онлайн иш кылат экенсиң. Эми көп бөлүгү онлайн да. Анан ошол Өзбекстанга барып турам, Москвага барып турам, ушундай. Жакшы, жакшы. Биякта турган мага айтышты, сен сатуу кыласың депчи. Ойлогом сен базарда сатасың депчи. Ооба, сатууда жүргөм да, анан бирок андан уже чыкканмын азыр. Көп жыл сатууда иштедим да. Анда сен сатканды билет экенсиң да, Бир аз бар опыт. Сен ошол үчүн анда окутуп эле уже 2 проект алып эле тез кылып коюпсуң да. Өзү негизи ошол сабак окуп аткан убагыбызда эле мен Москвада болчумун. Как раз Москвага командировкага барып, эмеге жазылдым, бирок сабактарга киргенге мүмкүнчүлүк болбоду да Москвадан. Жолдо бирдемкеле болуп эле сабактарга бир-эки сабакка катыштым. Кээ бир сабактардын жарымыга чейин катыштым. Мындай толук кире албадым да. Анан сабактар бүткөндөн кийин эле бирөө бир таанышым менен сүйлөшүп отуруп, могу биринчи сайтты жасаган. Ушундай сайттар керек экен деп, анан мен биринчи өзүм айткам да, ушундай сайттарга окуп атам, жасаганга үйрөнүп атам деген. Кийин эле ал айтып калды, ошо байке мен керек экен деп. Анда болду, мен кылып берем дедим да, анан сабактарды башынан көрүп баштадым да. Заказ чыккандан кийин кылып берем дегенден кийин анан сабактарды башынан бир күндө 3 сабакты көрүп, практиковать этип эметип анан Кызык экен, кызык экен. Көптөр болсо үйрөнүп туруп анан клиент издейт да, сен клиент издедиң, таптың, андан кийин үйрөнүп баштадың. анан сабак походу ошо сабакты көрүп атып ошону жасадым да, биринчи проектти. Сен кантип ишендирдиң ошол проектти кылат экениң депчи, эгер Ал сунакты өзү төрөй болсоң? ошол эметип жүргөн экен. Биринчи башка бирөөлөрдөн сураган го, по-моему, ошол $500, $600 деп айткан экен. Анан мен биринчи үчүн эле анан $200 деп айтып коюптурмун өзү негизичи. Эми кымбатыраак айтса жакшы болмок экен өзү негизи. Бир $300–400 деп, анан $200 болду. Бирок мисалы үчүн $1000 караганда да көп жумуш аткарылды да бир күндө. Мындай созулуп, мындай кылыш керек, андай кылыш керек депчи. Вопростор көп болду да. Аябай ыраазы болуптур клиентиң? Ыраазы болду, ооба. Жакшы, жакшы. Анан экинчи проектиң уже $1000 болуптур. Экинчи проект ушул, ооба, $1000 ушул өзү Россия үчүн ушу өзүнүн эле компаниянын эмеси. Бирок эми Москвада баалар кичине башкачараак. Москванын рыногу үчүн $1000 мындай жакшы эле баа да эми. Кыргызстан үчүн өтө кымбат, бирок ал жак үчүн жакшы эле баа. Жакшы, жакшы. Аны дагы бир ошол сабак башталганда эле ошол проект өзү ойго келип, эме пландары болду. Аны сүйлөшүп, анан бир кийинки уже эмеде баштагандан баштап бир жумада полный толук бүтүрдүк да. Кызык экен. Уже тапшырдыңбы аны? Ал тапшырган, иштеп атат азыр. Активный сайт. Да? Вау, сонун болуптур. Абдыдайым, сен аябай тез кыймылдайт экенсиң, Агай, мен вообще кыймылдабай атам азыр ушул эмедечи. Ошол экөөнү тапшыргандан бери
дагы өткөндө айттым эле ошо 2 проект бар дагы депчи. Бирөөсү азыр мен ошо Бишкекке келгенимдин дагы бир себеби ошол. Бишкекке мына 2 күн, бүгүн 3-күн Бишкектемин да. Жанагы терезелер бар го, пластиковый айнектер, алюминий айнек, терезе эшиктер койдурабыз го. Ошолорду жасаган цехтер бар. Алар баягы СРМ системага окшош, ошондой СРМдей эле. Бирок кымбат эмес сатып алышат да, ал жерде размерин чыгарышат, канча квадрат кетет, кандай цвет ошол. Бирок СРМге караганда башкачараак иштейт. Ошондой эмелерди сатып алышат да аларчы. Кымбат-кымбатка сатып алышат алар, колдонот. Алар заказ алганда ошол айнектердин өлчөмдөрүн жакшы чыгарганга ошол программа өтө жакшы жардам берет да. Клиентке көрсөткөнгө ал жерде цветтерин койсо болот, айнектин, эшиктин фигураларын чыгарса болот да. Ошону кээ бир кымбат программалар бар ошол $100-120 чейин сатып алышат экен да айыначы. Аны мен бир досум цех иштетет ошондой. Азыр уже 2 күндөн бери ошол досум менен цехте иштеп атам, айнек эметкен. Ошону түшүнүп билейин деп, ошого эме кылып СРМ эме чыгарабыз деп. Аны 2 күн мен ошону просто өзүм түшүнөйүн деп атам да, айнек кантип жасалат, кантип өлчөнөт эмелерин. Аны жасап туруп, анан ошол айнек эметкен цехтерге прилагать этебиз. Супер, супер. Бизде ошончо эле көп айнек чыгарган цех барбы, Кыргызстанда? Чоңдор аз, бирок майда-майда эмелер көп агай. Баары ошондой эмелерди колдонушат, программаларды. Супер, супер. Аябай азамат ушундай ниша таапчы, чын эле. Мен да ойлойм да, азырчы Америкада кандай тенденция? Ушундай программа саткан фирмалардын акциялары түшүп атат. Эмне үчүн? Себеби алардын статусу түшүп атат. Эмне үчүн? Себеби уже адамдар $20, $100, $120 ай сайын төлөш керек жок болуп калды. Адамдар өздөрү эле куруп алса көп оңоюраак да, и көп точныраак да. Себеби фирмачы ушундай программа курса жалпысынан, анда аябай обширный кылыш керек да, баарына тең жаккандайчы. И тиякта көп кереги жок, функция бар, ашыкча нерселер бар, татаал болуп калат, анан баарына жаккандай болуш керек да. А так азыр болсо эми ар бир фирма өзүнө эң идеальный размердегидей компактный программа куруп атышат да. Ошол үчүн бул көп пайдалуураак да. Ошол үчүн Америкада азыр көп ушундай программа саткан фирмалардын акцияларычы түшүп кетти, аябай катуучу, 40%, 50% түшүп кетти. Уже өздөрү куруп атышат да фирмаларчы. И вот Кыргызстанга да сен ушуну азыр алып келатасың, аябай туура тенденцияда деп ойлойсуң. Ойлойм сен алдыдасың да. Аны бизде ошол кичине бюджетныйраак вариант кылабыз, анан чоң эмес цехтер үчүн да жакшы эме болот да, мындай. Жакшы. Ал ошол негизи бул ошо биринчи сүйлөшкөнүбүздө досум менен сүйлөшүп, сага ушундай кылып берели деп, анан ал программасын көрсөтүп, ошондон чыккан эме да, мисалы. Супер. Ошондон чыккан идея. Аябай жакшы, аябай жакшы. Мен ойлойм ушундай. Мен ойлойм ошо Vibe Codingке эң жакшы жарашкан нерсе ушундай бизнес приложение курганында, бизнестерге сатканычы. Ооба. Аларда бир курч проблема бар, кымбат проблема бар. Сен ошону чече алсаң, анда алар алышат да. Ошол үчүн ошо жакшы экен, сен досуң ушул проблеманы билип, сен өкүңөр чечип коет экенсиңер. Андан кийин дагы бир эмебиз бар. Аны дагы азыр сентябрга деп атат. Бир эменин бир 20дай зданиясы бар. Ал зданиянын ар биринин өзүгө жараша документтери бар да. Аны ошол башка бир программада мындай мамлекеттик документ оборотко окшош, бирок кичине башкачараак алар өздөрүнүн ичиндеги документ оборот кылыш керек болуп атат да. Ошон үчүн дагы эме суранган. Аны эми ага бирок киреше элекпиз, ал жөнүндө эч эме боло элек али. Аны бирок сүйлөшүп кылабыз деген эмеде турабыз да, эмчи. Аны бир августарда баштайбыз буюрса. Супер, супер, аябай жакшы. Абнай, мына сен көп жыл Россияда жашадың. Ооба. Азыр ушу бир Өзбекстандык фирмада иштеп атасың. Сен качан сездиң сени яйды үйрөнгүң келет экенчи? Кандай, эмне сени түрткү кылды биздин курска кошулганы? Өзү мен ошол Россияда иштеп жүргөндө эле, ошол мен сатууда жүргөндө менде проблема көп эле да, могу эме боюнча. Биз онлайнда бир товарыбыздын 20-30% онлайн сатабыз. Ошол жерде мен кээде отуруп түнкү саат 11-12ге чейин эме жазат элем да, клиенттер менен сүйлөшүп, жооп берипчи. Мындай кыйын болчу да баарын. Ошол убакытта эле мага приложение жасап, сайт жасап, могу клиенттерге автоматтык түрдө өздөрү жооп берип, ушундай эмелерди кылгым келет эле да. Бирок көп убакытта анан ал убакта көп да акча болчу да бул эме нерселер.
ошолор эми бир убактарда кызыгуу токтоп калат экен, кийин кайра пайда болот. Анан монтип сиздин видеолорду көрүп, эмелерди көргөндөн кийин анан дагы кайра кызыгуу пайда болду да. Жакшы, жакшы. Анан окудук, анан сиздин курсуңузга жазылдым. Кубанычта болдум. Еще сиздин курсуңуздун эң арзан убагында алгам да менчи. Да? Ооба. Тиги как раз бизде ошондо Бермет менен Илгиз кошулуп анан Ооба. Ошол Бермет Илгиздердин биринчи эмелери болуш керек эле, сабактары. да сен мен Экинчи ошондой. ошо бир момент болгон да. Жакшы, Азамат, шансты көргөндө алыш керек. Ал уже адамдар бизден сурап атышат, кана ушул баа депчи, уже ал убакыт өттү. Ким колдонуп алган болсо, Азамат ошондон колдонуп алды, азыр уже азыркы баа. Так что Азамат ушундай жетишип калган. Vibe Coding'дин мен бир эле эме эмес, көп мындай жашоомдо да пайдасы тиеп атат да, ошочу башка нерселерге деле көп колдонуп атам да. Жашоомо киргизип атат, айдечи. Мындай бир мурда жөн эле жанагындай Google сыяктуу эле колдонуп жүргөн экенбиз да. Ооба, Google сыяктуу эле поисковик кылып, ошондой эле колдонобуз. Азыр мен өзүмдүн жумушум үчүн да өтө чоң пайдаларын берип атат. Сүрөттөр менен, жаңы моделдер менен көп иштейбиз, ошолор жакшы пайдасын берип атат да. Ал нерсе ошону сиздин сабагыңыздан кийин да бул нерселерчи бүт баарын ага чейин билчү эмес да ал нерсеничи. Супер, аябай кубанычтамын. Мен да ошентип ниетим бар да, то что ушинтип адамдар AIдын күчүн көрүп таанышып, уже анан кийин өзү эле учуп кетет да, окуучуларчы, уже көрөт эмне мүмкүн экен депчи, уже тоого чыгат да, и уже вау, мындан да бийираак чыксак болот экен деп уже кеттиңер да, уже эч нерсе силерди токтото албайт. Анда биздин сабакка катышып ошол ниеттер, күтүүлөр акталыптыр. Ооба, мен сабакты бир 5-6 эсе актадым го уже. Ооба, акталып калды. Сонун. Мен ишенем, ошо билим ушундай болуш керек да. Мотивация бериш керек адамга, пайда бериш керек, и киреше бериш керек. Ошондой. Постоянно ошо изилденип туруш керек экен да, карап эмне болуп атат, кандай болуп атат деп бат колдонуп эметип, жаңы эмеден коркпой кирип көрүп, колдонуп көрүп, жасап көрүп ошентип. Да, эми вот эң кыйынычы, мен ойлойм, клиент тапканы да. Көп кыргыздар, көп жердештер уялат. Вот сен сатууда болуп, сага уялган жоксуңбу, кыйналган жоксуңбу? Мен ушуларды айтканга кыйналган жокмун. Бүт эле эми биздин чөйрөбүз менен мамилебиз чөйрөбүздө болот да. Бирөө досум, бирөө таанышым, бирөө байкем дегенде ушундай эле да. Ушуларга айтып, алар бирөөгө айтат, ушинтип да. Биринчи клиентти табыш үчүн канча адам менен сүйлөштүң? Биринчи клиент табыш үчүн ал чын эсимде да жок, бирокчу. Мен ошо бир досума айткан экенмин, мен могу ушундай сайт жасаганга окуп атам депчи. Анда өзү эле келди сага, Сонун экен. Азамат, ушул да жакшы сапат деп ойлойм. Бир нерсе кылып атсаң, башкаларга айтыш керекпиз. И алар өздөрү эле келет да ананчы. Вот Азамат ушуну айтканыңчы. Вот эми Инстаграмга чыктыңбы? Ушинтип кылып атам. Жок. Планда барбы? Планда мен ушул эмеден бир аз сүр бар демчи, мындай. Камерага чалбаймбы, өзүм жөнүндө көп деле маалымат айтып бербейм ага, мен мындай эме кичине закрытыйраак кишимин. Вот Абдынаим, давай эмки деңгээлге чыгабыз. Мына кара, сен чыкпай жатып эле кандай ийгиликти көрдүң. Чыксаң элестесең канчалык көбүрөөк ийгиликке жетесиң. Аны түшүнүп турабыз, бирок ошону ишке ашырабыз го буюрсаң эле. Давай, эгер сен бай болом десең, эгер сен көп клиент болсун десең, сен билесиң эмне кылганыңчы. Хорошо? Баарын сизден окуп үйрөндүк, аткарыш керек просто. Мына кылган проекттериңди жөн эле көрсөтүп койсоң эле болот. Мына мен ушундай проект кылдым, ушундай мөөнөт кылдым, клиент мындай ыраазы болду. Анан мына бул болсо башка клиенттин проекти, мындай функциялар бар, клиент аябай ыраазы. Азыр CRM куруп атам. Балким жанагы терезе койгон фабрикалар сени көрүп баштайт, анан сен ошолор сага анан келет, бизге да керек болчу депчи. Так что жашооң кызыктуураак болот, көбүрөөк клиенттер келет сагачы. Так что
ошону акырындап өзүндү көндүрт. Жең ошол блокировканычы. Макул. ооба буюрса аракет Сен кылабыз дагы ага. сен дагы менин курсумду кантип билдиң? Инстаграм аркылуу көрдүңбү, Ооба Инстаграм аркылуу ооба. Вот, көрдүңбү? Эгер менин Инстаграмга чыкпаганда сен көптөр келмек эмес. Да. Ооба. Бирок мага деле кыйын болду, бирок жеңип уже көнүп калдым да. И вот сен деле ушинтип жеңип көнүп кетесиң. Болду ага, түшүндүм. Да. Сен азыр анда өзүң туруктуу айылда жашайсыңбы, Туруктуу деле жашабайбыз да агай. Мен азыр каникул болгон үчүн балдарымды айылга алып барам. Анан 3 ай айылда жашайбыз. Каникул малда. А так Бишкекте же Оштобу? Андан кийин Ошто жашайм. Анан мен кээде 1 ай 1,5 ай Москвага кетем. Анан кичине Өзбекстанда жүрүп калам 1 ай 1,5 ай, ушундай да. Жашооң кызыктуу экен, аябай. Аябай. Анда сага ушундай жумуш жакшы экен да, ошо Ооба, жолдон эле проекттерди куруп, телефондон сүйлөшүп, сатып. ооба, ушундай. Жакшы. Супер. Башка адамдаргачы ушундай вайб кодингди үйрөнгөндөн кыйналам дегендерге, там IT жөнүндө эч нерсе билбейм дегендерге, менин колуман келем дегендерге кандай кеңеш бермексиң Абдынайым? Vibe coding бул кыйын нерсе эмес. Мисалы үчүн экөөбүз сүйлөшүп отурганда эле ошол искусственный интеллектке өзүңдүн оюңду түшүндүрүп, эмне жумуш кылыш керек экенин айтып берсең эле болду. Жакшы түшүндүрүп берсең эле болду ошол. Да. Ал көп мындай кыйын нерсе эмес да эми. Ал калгандары жанагындай бир жерге көчүрүп ал технический моменттер эми анын баары эле үйрөнүп алат да. Бир эки кылганда үйрөнөт. Анан главный ошол тип эме менен сүйлөшө билүү, туура сүйлөшүү, туура вопросторду коюу. Башында биз эле ошо мындай деп мындай акырын кичинекей туура эмес эмелерди кыласың, туура эмес сайттар чыгат, туура эмес сен каалаган нерсе чыкпай калат. Бирок ошол акырын ошону көнгөндөн кийин туура вопрос, туура промптторду бергенде сен ойлогондон да жакшы кылып беришет да, кылып берет да. Да, чын ошону жакшы айттың, даже сен ойлогондон жакшы кылып беришет да. Ооба, жакшы кылып берет. Ойлобогон нерселерди кылып берет анан. Ооба. Даже көп убакытта ушундай да, баягы бирдемкени күтөсүң эми мондай бир промптты жазгандан кийин азыр примерно ушундай нерсе чыгыш керек десең, андан бир 70% жакшы нерсени чыгарып берет да мага. Көбүнчө ушундай болот да. Да. Эң кыйын эмне болду сен үчүн? Программа малда. Убактыңбы же? Жок, менде мага сабак өтүш кыйын болду да мага. Себеби мен сабактарды пропускать эткенден кийин бир күндө 3 сабак көрүп аттым да. Анан 1,5 саат, 2 саат бир сабак болуп аткан болсо 5 саат отуруп сабак көрдүм да, ошо биринчи проект алгандачы. Ошол да кыйын болду. Атак калган оңой эле. Сабактарды көргөнү, түшүнгөнү оңой эле болдубу? Жакшы. Оңой. Ал жакта вообще маселе жок. Даже кээ бир сабактарды бир эле жолу көрдүм да, ошо тип өткөрүлгөн сабактарды бир эле жолу көрөм. Болду. Анан калгандарыны кээ бир баягы технический моменттерни, эмелерин алды кайра бир эки кайра көрүп туруп, өзүм проектимди ошолорду жасап көрөм. Бир эки жолу болду, уже эсте калат. Дальше кетебиз да. Ушинтип эле. Супер. Сага мугалимдерибиз жакшы жардам берип аттыбы суроолоруңду бергенде? Ооба. Могу домендерди сатып алганда, ошол бир нерселер биринчи эмелер промптторду жазып, баягы сайттын биз каалаган нерсе чыкпай атканда жазып аттым. Жазам, албосо мондо жазып көрүңүз дейт, ал жардам берет. Андан кийин домендерди сатып алганда Илгизге жаздым, жардам бер деп. Ал өзүнүн картасынан ошол эменин акчасын төлөп берди. Российский болчу да эме. Өзүнүн картасынан акчасын эмен төлөп берип, ошо Илгиздин картасы менен сатып алганбыз доменди. Ошентип жардам берип, постоянно жазсаң бат жооп берип атат. Илгиз эмелер башы рахмат ушулар. Сонун болуптур. Анда эгер 10дон баа бериш керек болсоң, канча баа бермексиң биздин программага, мугалимдерге? 10дон 10 берем, мен пайдасын көрүп атам да. Рахмат Абдынайым. Абдынайым, чоң рахмат убактыңа. Ийгилик сенин эмки проекттериңе. Уже даяр болуп баштаганда, анан видео чыгарганда, Инстаграмга жүктөгөндө мени отмечать этип кой. Мен да бөлүшөм, сага да клиенттер көрө келсин деп каалайм. Албетте агай, албетте. Сиздерге рахмат чоң. Ушул сабактардан кийин биз дагы бир башка уровеньге чыктык. Кичине могу дүйнөдөгү эмелерди түшүнүп атабыз.
технический эмелер, айтиден буга чейин эч кандай кабарыбыз деле жок болчу. Азыр эми кичине бир аз түшүнүп калдык. Ушунун аркасынан акча таап атабыз. Рахмат сиздерге чоң. Супер. Игілік. Рахмат сиздерге дагы.